Салам достор, бул видео сабакта биз математика 5-класс математикасы боюнча тема карайбыз. Жана ошондой эле мындан кийин математика боюнча дагы видео сабактардын сериясы каналга жүктөлүп турмакчы. Андыктан каналга катталып, керектүү учурда керектүү жардамды алып турсаңар болот. Бүгүнкү каралуучу тема бул тик бурчтуу параллелепипед жана анын көлөмүн эсептөө. Бул 5-класстын математикасы 113-бетте. Алгач эле биз сага план коюп алабыз. Биринчи эле план бул параллелепипед деген эмне? Аныктама беребиз. Экинчи бул параллелепипеддин көлөмүн эсептөө, кандай ыкма менен, кандай формула менен. Андан кийин 283-84 маселелердин чыгарылышына токтолобуз. Ал эми 282 номердеги маселе бул үйгө тапшырма болсун. Анда демек биринчи план бул параллелепипед деген эмне? Эми параллелепипед менен төмөнгү класстарда кандайдыр бир деңгээлде тааныштыгыңар бар. Бул параллелепипед деген бул 6 грандуу, 8 чокулуу, 12 кырдуу фигура болуп эсептелинет. Параллелепипеддин карама каршы жаткан грандары бири-бирине барабар жана параллель болуп эсептелинет. Демек, бул жерде мисалы сол капталындагы бул граны оң капталындагы гранына барабар. Жана ошондой эле параллель. Калган грандары дагы карама каршы жаткан грандары бири-бирине барабар. Эми параллелепипеддин көлөмүн кантип эсептейбиз? Ал үчүн параллелепипеддин бир канча элементин билишибиз зарыл. Бул бийиктиги биринчи эле бул h болуп эсептелинет, бул кырынын узундугу. Андан кийин эле бул туурасы π тамгасы менен шарттуу түрдө белгилеп алабыз. Андан кийин бул узундугу болуп эсептелинет. Эми көлөмүн табуу формуласы бул демек v, көлөмдү v менен табабыз. V барабар a бул узундугун туурасына жана бийиктигине көбөйтүп койгондун жыйынтыгында параллелепипеддин көлөмүн алат экенбиз. Эми мында биз буга чейин параллелепипеддин негизинин бетинин аянтын табуу формуласы менен таанышканбыз. Аны менен кантип параллелепипеддин көлөмүн эсептөө формуласын байланыштырсак болот. Демек бизде бул жерде бет маңдайындагы бети бул негизи болуп эсептелинет. Ал эми негизинин бетинин аянтын биз бул s барабар узундугуна туурасыны көбөйтүп коюу аркылуу алганбыз. Анда демек биздин көлөмдүн формуласына дагы a көбөйтүү b, башкача айтканда узундугун туурасына көбөйткөн. Бул жерде маанилер бар. Демек ошонун ордуна биз аянтты бул v барабар s көбөйтүү h деп алсак болот. Экөөсүнүн жыйынтыгында тең бир эле мааниге ээ болобуз. Анда демек эми бул ушул китепте берилген чыгарылган маселеге түшүндүрмө. Бул жерде төмөнкүдөй маселе бар. Өлчөмдөрү 20 сантиметр, 30 сантиметр жана 40 сантиметр болгон канистрге канча литр суу батат деген маселе. Эми бул жерде билишиңер керек болгон нерсе бул 1 литр деген бул 1 дециметр куб дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда 1 дециметр кубка 1 литр суу батат дегенди түшүндүрөт. Анда демек бул маселеде бизге эмнелер берилди? Алгач биз берилди деп бул жерде бизге белгилүү болгон маанилерди жазып алабыз. Демек узундугу, туурасы жана ошондой эле бийиктигинин маанилери берилди. Анда демек биринчи эле биз ошол канистрдин көлөмүн таап алабыз. Бул 3 берилген бизге белгилүү болгон маанилерди көбөйтөбүз. Узундугун туурасына жана бийиктигине. Анын жыйынтыгында биз 15.000 сантиметр кубду алабыз. Эми биз ошол 15.000 сантиметр кубка канча литр батарын билиш үчүн алгач демек бул дециметрди сантиметрге айландырып алабыз. Анда биз 10 сантиметр алабыз. Аны биз эгерде кубка көтөргөн учурубузда эмне үчүн кубка көтөрөбүз? Себеби бул 1 дециметр деген маани 10 сантиметрди берет. Демек аны кубка көтөргөнүбүздө бизде 1000 сантиметр кубду алабыз. Эми канча литр суу батарын аныктоо үчүн демек 15.000 сантиметр кубту 1000 сантиметр кубка бөлүп коебуз. Анда 15 литр суу батары келип
чыгат. Түшүнүктүү Эми келебиз 283-чү маселеге. Мында төмөнкүдөй маселе берилет. Тек бурчтуу бассейнге 240 метр куб суу батат. Бийиктиги 2 метр экендигин билип, негизинен аянтын тапкыла. Демек бизге берилди, эмнелер белгилүү? Биринчи эле бул көлөм белгилүү. 240 метр куб. Жана ошондой эле бийиктиги дагы 2 метрге барабар экен. Анда биз ошол негизинен бетинен аянтын табышыбыз керек. Мында жогорудагы формуланы эле пайдаланабыз. V барабар S көбүйтүү H. Ордуна койгон учурубузда чыгарууда 240 метр куб, андан кийин S'ти көбүйтөбүз 2 метрге. Ашыбыз барабар бизде 2 метр. Анын жыйынтыгында S'ти демек 240-ты бөлүп койсок, 240 метр кубту 2 метрге, анда жыйынтыгында S барабар 120 метр квадрат алабыз. Демек негизинен аянты 120 метр квадратка барабар экен. Түшүнүктүү болду, Анда демек кийинки маселеге өтөлү. Кийинки маселебиз 284-чү. Тек бурчтуу коробканын көлөмү 500 сантиметр кубка барабар. Негизинен аянты 250 сантиметр квадрат экендигин билип, бийиктигин аныктагыла. Демек мында берилди бизге V барабар 500 метр куб, S барабар 250 метр квадрат, белгисиз бизде H, башкача айтканда бийиктиги. Анда чыгарылышы формулага койгон учурубузда демек 500 метр куб барабар 250 метр квадрат көбөйтүү H белгисиз. H'та демек биз 500 метр кубту бул жерде көбөйтүп бул жакка бөлүү болуп өтүп 200 метр квадратка бөлөбүз. Жыйынтыгында H барабар 2 метр болот. Жообуз демек бийиктиги 2 метрге барабар экен. Түшүнүктүү болду, Демек бул көлөмү белгилүү болсо, аянтын табуу бул ушул бир эле же болбосо бийиктигин табууда бул ушул бир эле формула менен жүргүзүлөт экен. Демек андан кийин эле бизге тапшырма 282 номердеги мында дейт, үйдө болгон тек бурчтуу идиштен, канистрдин болушу мүмкүн, аквариум болушу мүмкүн, же болбосо банка болушу мүмкүн, тек бурчтуу параллелепипед формасындагы. Ошол идиштердин узундугун, туурасын жана бийиктигин сызгыч менен ченегиле. Жана анын жакындатылган көлөмүн литр менен аныктагыла дейт. Демек үйдө биз берилген материалдарды бышыктоо үчүн өзүбүз дагы ушундай маселелерди чыгарып көрөлү. Демек бүгүнкү тема ушундайча болду. Пайдалуу жана ошондой эле түшүнүктүү болду деген ишеничтемин. Кийинки видео сабактарда жолугушканча